Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Казакбай Абдышев агайыбыздын Салтанат повести. 3 бөлүм. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Асек экөөбүз сүйлөшкөндөн канча күн өткөнүн билбейм. Бир жолу эртең менен жол баракчасын алмакка диспетчерскаяга кирсем. Биздин колоннанын диспетчери Надя эңкейип, 4 бурчтуу тешиктен ар дайымкы гүлмүңдөгөн жайдары жүзүн көрсөтө берди. Урмат, бүгүндөн баштап чоң заводдо иштей турган болдуң, деди. Түшүндүм. Асек баягы айтканынын өтөсүнө чыккан экен. Ушул эле күнү Асек экөөбүз ээрчише машиналарыбызды айдап алып, эртең менен саат 8:30 ченде чоң заводко келдик. Ошентип бүгүн кечке туруп, ташылбаса да ташылды деген бир күндүн планы жазылган товардык транспорттук накладной колубузга тийди. Жалпы жүргөн аралыкка кетти деген бензиндин талонун өзүнчө бөлүп койдук. Спидометрдин эсептегичиндеги сандарды заводдун берген кагазындагы чакырымдарга туураладык да, кагаздарыбызды диспетчерскаяга өткөзүп салдык. Ашык баш калган бензин да талаага кетпейт экен. Өз менчик машиналары барлар жарым баасы менен болсо да жан деп эле сатып алышат тура. 100 литр сатсаң 15 сом. Талондордон Жээнбаевка да беребиз. Ал башка шопурлардан да алат. Ошончо көп талондун ага эмне кереги бар дейм өзүмчө. Балким бирөөлөрдүн көңүлүн алар. Асектин айтымында Жээнбаевдин ашык талондорду сата турган атайын кишиси да бар экен. Ал аны менен болсун. Жүк жок учурларда прицептерибизди заводдун жанына таштап коюп, салт машина менен ар кимдердин бирдемелерин ташый коюп да 5-10 сом таап алат экенсиң. Завод көпчүлүк убакта өзүнөн бир жака жүк алып кетпейт. Тескерисинче башка республикалардан керектүү материалдарды алып турат. Бирок бош барган чакырымдарды да жүк ташылды деп керектүү накладнойлорун жазып беришет. Ошентип тиягынан да биягынан да биздин айлык жүрүп турат. Кээ кезде бир жактан бирдеме алып келиш үчүн да салт машина менен барабыз. Кагазына прицеп менен иштеди деп көрсөтүп, тонна жана тонна километрлерди жазып беришет. Биринчи иштеген эле айлыгым, анан чөнтөгүмө түшкөн майда бараты болуп, колума тийгени 500дөн ашып кетти. Мынчалык көп акчаны өмүрүмдө биринчи кармашым. Кубанычтынбы же коогалуу жагдайданбы, айтор билбейм. Бүткөн боюм дүүлүгүп, жүрөгүм опколжуп, кызыктай бир сезимде калдым. Кийин билсем, ал көрсө акча деп аталган бир тилим жансыз кагаздардын текебер күч экен. Ошол күнү Асек четке алып чыгып, урмат, эми карыздарыбыздан кутулушалы, деди. Давай, кайсы ресторанга дейсиң, дедим мен да токтолбой. Жок, аны айтпайм, кеп башкада, деди Асек кылыя карап. Ал менин түрүмдөн түшүнбөгөнүмдү байкады көрүнөт. Жээнбаев менен чоң заводдун жабдуу бөлүмүнүн башчысы Калашниковго бирдеме дешибиз керек, деп кошумчалады ачыгын айтып. Бирдеме дегенде канчадан? Ар бирине 50 сомдон, тариф ошондой. Мен 100 сомду чыгарып Асекке сундум. Жок, ар бирибиз өз колубуз менен беришибиз керек. Ой, Асек, кантип берем? Эми сен эле берип койчу, берип жүрсөң билесиң да. Кантип берем? Актай конвертке саласың да алдына таштап коесуң. Болду, унчукпай чыгып кетесиң. Антип ар кимибиз бербесек, кимдин эмне бергенине алгантип эсеп жүргүзөт. Ага берген экөөбүз эле экен. Асек ички төш чөнтөгүнөн актай конвертти алып чыгып, бирин мага сунду. Өзү да конвертке 50 сомду салып, ыңгайланта бир чөнтөгүнө салып койду. Мен да 50 сомду конвертке салып, бирок эмне кыларымды дагы деле билбей,
Эми Асек, өзүңкүңө кошуп, биринчисин мен үчүн сен эле берип койчу. Кийин өзүм эле берип жүрөйүн, дедим конвертти ага сунуп. Слушай, Урмат, брось ты свою шутку. Айтпадымбы, өзүң бер деп, деди Асек кырс этип. Анын көңүлүнө жакпай калган иш болсо, ушинтип орусчалап жибермеyi бар. Ал менин жанымдан басып кетти. Мен эмне кыларымды билбей конвертти кармалап, анан аны колумдагы журналдын арасына салып койдум да Асектин артынан илең салаң бастым. Асек колонналардын начальниктери отурчу имаратка кирип кетти. Мен да анын артынан барып, бирок эшик алдында аялдай түштүм. Асек бат эле чыкты. Кире бер, өзү жалгыз отурат, деди жанагы ачуусу тарап кеткен Асек кичине жылмая берип. Анысы мага кайрат бергенсиди. Мен имараттын коридоруна кирдим да 4-чү колоннанын начальниги деген жазуусу бар эшиктин алдына келип, дагы деле болсо жүрөксүп туруп калдым. Акыры кайрат жийип эшикти тарттым. Үстөлүнө өбөктөй кагаз бетин карап отурган Жээнбаев башын өйдө кылып: Урматсыңбы? Кел, кандай? Чоң заводдо иштегенге көнүп калдыңбы? Деди шыпылдай. Жээнбаевдин жакынсытып сүйлөгөнү мени бир тике эсиме келтирип, көңүлүмдөгү оордукту аз да болсо жеңилдеткендей болду. Көчүк басып отурарымды же отурбасымды билбей, колумдагы журналды ыңгайлата кармап, ичиндеги конвертти алайын деп жатканда, тыштан дүбүрт чыгып, ошого удаа эшикти ачылды. Биздин колоннанын бир шоопуру башын салып, кайра эшикти шарт жаба койду. Эмнеге келдиң? Сөз бар беле, деди Жээнбаев, карбаластаган мага ого бетер шыкак берип. Мен үндөбөй калтыраган колдорум менен журналды барактап, ичинен конвертти издей баштадым. Мукабасы жука журнал эпке келбей, баракталбай алек салды. Коридордон дагы бирөөлөрдүн баскан дабышы чыкты. Мен журналды жаба салдым да, аны ошо ойдон Жээнбаевдин алдына таштап, шашыла тышка жөнөдүм. Мен чыгарым менен эмелеки эшикти ачканда кебетеси көрүнгөн шоопур Жээнбаевдин кабинетине шып кирип кетти. Тышка чыксам, Асек күтүп туруптур. Бердиңби? Деди ал жанына барганымда. Ооба, дедим, кантсе да андан көзүмдү ала качып. Мына, анан мени кыйнайсың. Сен үчүн мен деле берип койсом болмок. Бирок канчага чейин ошентет элем. Конвертти алдына таштап койдуңбу? Жок, конверт журналдын ичинде болчу. Журнал пурнал менен таштадым, дедим чынымды жашырбай. Журналдын бетин ачып окуйт дейсиңби? Бирок конвертти таап алат, деди Асек мурутунан күлүп. Ошол акча алган күнү Асек экөөбүз менин эсебимен ресторанда болдук. Үйгө түн киргенде келдим. Жакшы эле ала күбүмүн. Апам жабыркаган оорукчал жүзүн мага урду. Баланы эмизип отурган салтанатта мага сабырсыздана көз жиберди. Кыш кирип келди. Асек экөөбүз заводдо иштеп жатабыз. Бир жолу Асек прицебин менин машинамдын жанына калтырып, өзү машинасын салт айдап бир жакка кетип, кечке жоголду. Прицебимди чыгарып коюп, Калашников экөөбүз шаардын ар кайсы жеринде болдук. Түштөн кийин Асекти күтүп, заводдун жанында турдум. Жумуш күнү аяктап калганда Асек келди. Анын жүзүндө билинер билинбес толкундануу бар. Кубанычтан келип чыккан толкундануу экенин билип турдум. Эртең бүрсүгүндөн алыскы жолго чыгабыз. Сибир жакка барып жүк алып келебиз. Калашников ошентти, деди Асек оюндагысын дароо билдирип. Анан үнүн ууру чыгарып сөзүн андан ары улады. 2 киши таптым. Биринин балы бар экен, флягаларга коюлган. Как раз бир прицептүү машинага жүк болот. Экинчисинки жаңгак, кургатылган өрүктөр. Ада прицеби менен бир машинага толот.
Машиналарды ошолор менен жүктөйбүз да жөнөйбүз. Буга эмне дейсиң дегенчелик Асек мени сынай карады. Жолдон кармалып калсакчы? Тобокелге салабыз. Тобокел тоо ашырат дейт кыргыздар. Риск благородное дело дейт орустар. Мындай учурлар ар дайым эле боло бербейт. Анан завод бизге тияка жүк алып барат деген да кагазын жазып берет. Аны көргөндөр шек санашпайт. Биз иштеп жаткан заводдун кагаздарын текшерүүгө эч кимдин акысы жок. Завод курал чыгарган секретный завод. Анын үстүнө жүк ээлерин кабинабызга албайбыз. Алар барар жерине жетип бизди тосуп алышат. Жаныбызда киши болбогондон кийин жолдо текшергендердин да шеги азыраак болот. Кузовдун алдына бал, жаңгак, өрүктөрдү салабыз. Үстүн башка жашык башиктер менен жапкансып, брезент менен жаап, бекем таңабыз. Аман эсен барып келсек жаман болбойт. Орточо иштеген шопурдун 2 жылдык айлыгын бир барганда эле таап келебиз. Айлыгыбыз болсо бир башка. Кышкы жолдо кыйналганыбыз менен 20 чакты күндүн ичинде соодагерлердин жүктөрүн Кемерово областынын бир шаарына жеткирип берип, заводдун керектүү жүгүн алып, аман-соо кайтып келдик. Бирок соодагерлер менен кылган ишибизди эч ким билген жок. Заводдогулар да, автобазадагылар да. Ошол себептен соодагерлерден түшкөн акча чыпчыргасы корбой өз чөнтөктөрүбүздө калды. Анын саны Асектин божомолунан ашса ашты, кемиген жок. 400-500'dü да акча деп жүргөн экенбиз да. Кана, эмне дейсиң буга? Деди Асек кадимкисиндей токтоолугунан жазылбай. Тобокел дагы канча тоо ашырар экен, дедим тамаша аралаштыра какшыттап. Бүгүн Асек экөөбүз оозубузга ичимдик албай ажыраштык. Ал автобуска түшүп үйүнө кетти. Мен жөнөдүм. Колумда эски кол чемоданым. Анын ичинде көп акча бар экенин билип, колумдан жулуп кетип жүрбөсүн деген ой көңүлүмө келе калып, астыртан каршымдагыларга көз жиберем. Ээрчигендер жокпу дегенсип, кылчактап артымды да карап коем. Мен мурда буга окшогон дүрбөлөң абалда деги бир туш келген эмесмин. Көңүлдөгү уйгу туйгулук биреседен акчаны бирөө тартып кетпесин дегенден келип чыгып жатса, биреседен алар таза акчалар эмес эле. Мен шаштым. Үйгө тезирээк жетип, акчаны катыш керек. Жытын билгизбей катыш керек. Баса, бул акчаны апам менен Салтанатка көрсөтөмбү? Мынчалык акча кайдан келген дешсе эмне дейм? Мурунку оюма караганда бул оюм алда канча коркунучтуу экенин туюп, басыгым жайлай түштү. Апамды билем. Ал бул акчанын жайын билгиче болду, тынчы кетип күйүп пушат. Антип тапкан акчаңдын бир тыйынынын кереги жок деп да айтары бышык. Ал эмес чоң заводко иштегени айлыгымдын ушунчалык көбөйгөнүнө да шектүү карайт. Ошон үчүн апама айлыкты гана берип, көп акчаны көрсөтпөш керек. Салтанаткачы? Ал экөөбүздүн баш кошконубузга 2 жылга аяк басып калды. Акча деген менен деги бир иши жок. Апам да Салтанат дегенде акча аябайт. Салтанаттын кийингени элдикинен кем эмес. Экөөбүз кошулгандан 1 жыл өтпөй, эркек балалуу болуп, тышка чыкпай, Салтанатка акчанын деле кереги жок болчу. Үйгө тамак ашты көбүнчө апам өзү алып келет. Бул акчаны көрсө, Салтанат эмне дейт? Жаш эмеспи? Аки чүкүсүн кайдан билмек эле? Катып кой деп ошого берейин. Ушул акылга токтодум. Карды кычырата басыгымды тездеттим. Февраль айы аяктап баратса да, кыш али күчүндө. Бет тызылдап, кол какшайт. Ичтен чыккан илеп буу болуп буркурайт. Апам жок, үйдө бала менен Салтанат жалгыз экен. Тышкы эшикти ачып, коридорго кире бергенде, өз үйүм өлөң төшөгүмдүн жыты урду. 20 күндөн бери үй бетин көрбөй сагына түшүптүрмүн.
Жылуу чолоктонумду, тумагымды илип, кийиз чокоюмду жаңы эле чечип, өйдө боло бергенинде ашкана бөлмө жактан Салтанат көрүндү. Урмат, сен билең, апам келген го десем, деди Салтанат эмне кылаарын билбей. Эшикти ачкан бойдо мени аңкая карап. Мен аны көздөй жакындап, кол берип, ууртунан өөп койдум. Салтанат ошого ыраазы боло, баягы кыз кезиндегисиндей жүзүндө каны дүргүп, мага жол бошото берди. Мен босогону аттап өтүп бөлмөгө кирдим. Бөлмө ичи жыпжылуу, плитанын ысыктабы келет. Сол бурчта бешик турат, кыргыз бешик, апамдын эмгеги. Улан төрөлгөндө сокулук тарапка барып таап келген. Улан эки колу бош бешикте ойноп жатыптыр. Чемоданымды жерге коюп, эңкейе баламды карадым. Анын жүзү бир саамга маңыроо тарта мени элейип тиктеди. Эмне, тааныбай жатасыңбы? Деп чөгүлөй калып, кабагымды жая ага жылмайдым. Уулум да тиши жок оозун ачып, жарк деп күлүп жиберди. Анын колуна жолдон алган шалдырак оюнчукту карматтым. Күндөп түндөп талаалап жүрсөң, улан эмес мен да тааныбай каламбы деп корком, деди Салтанат оюнчундан. Мен анын айтканын көңүлүмө албай, апам кайда кеткен, дедим тактайдан колго жасалган чакан жапыс орундукка отура берип. Бир курбусунун туулган күнү экен, ошол жакка кеткен. Келип калмак эле кечигип жатат го. Коридорго чыгып, самындап колумду жууп кайра кирдим. Жапыс тегерек үстөлдүн үстүнө Салтанат даяр тамагын алып келди. Кол кесменин жыты буруксуйт. Менин эң жакшы көргөн тамагым. Тамак үстүндө Салтанат алыс жакка кантип барып кантип келгенибиз туурасында суроолорду бере берди. Бир балалуу аялда эмес. Ал чынында 18ден 19га жаңы эле карады. Менин оюм болсо акчада. Апам жокто Салтанатка берип коеюн дедим. Чемоданымды ачып, матанын кесиндисине томпою оролгон акчаны алып чыгып, Салтанатка сундум. Бул эмнең? Деп Салтанат таңыркай оролгонду колуна алды. Сага деген белегим, дедим күлгөн болуп. Салтанаттын көздөрү күлүңдөй, жүзү ажардана түштү. Аялдар белек дегенди жакшы көрүшөт эмеспи? Белек болгондо ачып көр. Салтанат оролгонду ачып, кат-кат акчаны көрө коюп, чок тийгендей колун тартып алды. Жүзүндө эмилеки кубаныч чөчүп, бул эмнең дегендей дүрбөлөң каптаган жүзүн мага жиберди. Эмне мынчалык чочудуң? Дедим аны эркелете. Тим эле чок кармагандай болдуң го. Бул кайдагы акча? Мен эмне? Акча кармап жүрчү элем. Бүт акчанын эсеби апамда эмеспи? Анан чочубай турган жокпу? Деди жүзүнөн чочуркоо таркабай. Эмесе сени да акча кармасын дедим. Жок, апам турганда акча кармап эмне? Ансыз деле апам менден акча аябайт. Апам келсин, ошо кишиге бер, деди Салтанат, акчаны кайра орой берип, мени көздөй жылдырып. Салтанат, дедим аны кайра токтото. Апама берер акча башка, мына. Күрмөмдүн чөнтөгүнөн тийген айлыгымды алып чыгып, Салтанатка көрсөттүм. Анын жүзү ого бетер таңыркады. Андан мен, мунун айлыгың болсо, могу чоң түйүнчөктөгү кайдагы акча деген суроону окуп турдум. Анан мен көп табышмактантып отурбай, бир жактан уурдап алган акча эмес, бирок апам билсе кайдагы акча деп ал да кабатыр болот. Түшүндүңбү? Андан көрө бир жерге бекем кат, дедим эми аялыма кичине буйрук бере сүйлөп. Урмат, эмне айлыктан башка да акча тапса болобу? Айтсаң эми, бул кайдагы акча? Анан апам да билбесин дейсиң. Алды менен кайдан келген акча экени менен сенин ишиң эмне? Деп корсетип бир тийсемби деп. Бирок антпей болгонун болгондой түшүндүрдүм. Эми түшүндүңбү? Мындан ары мынтип такып сурабай жүр. Анан дагы айтып коеюн. Апам мунун шегин билбесин. Кокус билип калган күндө да атымдар берип жибериптир. Сизге айткан жок элем дейсиң. Аңгыча тышкы эшиктин ачылганын угулду. Салтанат экөөбүз тиктеше түштүк.
Салтанат жерде жаткан акчаны ороопоросу менен ала коюп, бешиктин астын көздөй тыга салды. Биз отурган эшик ачылып, апам кирди. Ордуман тура берип, апамды утурладым. Апам адатынча: "Балекетиңди алайын, ат көлүк аман эсен келип калдыңбы? Кечиге баштаганыңдан Салтанат экөөбүз чоочудук", деди бетимден өөп. "Мен апа, карызымдан кутулайын, айлык алдым. Келиниң талаша элек да катып ал", деп чөнтөгүмдөн акчаны алып апама сундум. "Талашып эмне? Кармаганым болбосо акча силердики да". Апам акчаны алып, анан бешикке эңкейе берип: "Балекетиңди алайын, балекетиңди", деп уланчикке жалынып, аны өөп, анан өз бөлмөсүнө кетти. Бешиктин алдындагы оромону алып чыгып, тор күрмөсүнүн ички колтугуна катып, апамдын артынан Салтанат да чыкты. Уланчиктин алды менен бышактап, анан ыйлаганы мен жалгыз калган ашкана бөлмөсүнүн тынчтыгын бузду. Өкмөттүн машинасын өз кызыкчылыгына пайдалануу кылмыштуу иш. Ташылбаса да ташылды деп жалган кагаз жаздырып алуу да кылмыш. Өкмөттүн бензинин сатуу андан бетер. Булар билинип, бетибиз ачылса, түрмөгө түшөбүз. Муну мен соп-сонун түшүнөм. Акчанын күчү басымдуулук кылып, кесилип кетүү коркунучу Асек экөөбүздүн эсибизге келбейт. Асек тобокел тоо ашырат дейт кыргыздар. Риск благородное дело дейт орустар, деп коет кез-кезде. Жамандык менен деги бир иши жок. Чоң заводдо иштеген алгачкы күндөрү аябай эле коркуп жүрдүм. Нечен жолу кетип калып, башка жерге иштесемби деген ойлор да пайда болду. Бирок ант албадым. Акчаң кургур, Кудайды да эсиңден чыгарып коет экен. Итенген сайын бир боорсокту күтүп калдык. Коңшубуз бар эле. Чепейген чал. Кемпир экөө бир үйдө турушат. Балдары барбы жокпу анысын билбейм. Бир уй 5-6 майда жандыктын ээлери. Кемпир эртең менен уюн саайт. Тегерек чекедегилер келип, тыйынын берип, сүтүн алып кетишет. Үйгө алып келип бер дешкендерине калай челегин көтөрүнүп алып, өзү таратып берет. Чал эшегин минип, жалгыз уюн майда жандыгын айдап, Кызыл аскердин чөбү жок жайдак талаасына жайып кетет. Апам менен мамилелери жакшы. Мен бала кезден алар менен ишим жок, орусчараак өсүп көп көңүл бурбайм. Алардын эркелеткендерин этибарыма албайм. Ушул убакка чейин чал кемпирдин аттарын да билбейм. Бир жолу чал: "Урмат балам, машина айдайсың. Тыйын чакадан кем болуп турабыз. Базарга алып барып бир кой сатайын дедим эле. Ошону жеткизип бересиңби, бир айласын таап", деп калды. "Өкмөттүн машинасы болсо бекер болбойт да". Жок, тыйынын берем. Чын эле, өкмөттүн машинасын бекер алып эмне", деди чал шашып. Эртеңки базар күнгө 2 саатка өзүмдүн машинамды автобазадан жаздырып алып, чалдын бир коюн Сокулуктун базарына жеткизип бердим. Чалдан автобазанын кассасына төлөгөн 3 сомун гана алсам болмок. Албай койсом деле эмне болмок эле? Жок, 15 сомун кагып түшүрдүм. Чалдын "Биртикке күтө аласыңбы? Коюм өтпөй калып кете албай жүрбөйүн" дегенине болгон жокмун. Анткени чалдан эми башка пайда чыкмак эмес. Машинаны 2 гана саатка алганга шылтоолоп, мындай эле чыга берип, кардарды издей баштадым. Базар күндөрү андайлар четтен чыгат эмеспи? Базар тараганча тегерек четке мал салташып, акыларын алдым. Карайлап турган кишилер сен айтканга макул болушат. Антпеске чаралары жок. Коңшу чалдын эмне болгонун билбейм. Мен а күнү бир койго жетээрлик пул таап, көңүлүм шайдоот үйгө кайттым. Эртесинде иштен келсем, Салтанат менен апам үйдө экен. Бут кийимимди чечип, төркү бөлмөгө өттүм. Апам уланды кийинтип тышка чыкканга кам көрүп жатыптыр. Үйгө келди болду эрмеги улан. Баланын баласы ысык көрүнөт деген чынбы? Апам улан дегенде ичкен ашын жерге коет. Жумуштан чыкты болду. Үйгө жеткенче шашат. Улан да апамды жазбай тааныйт. Көрдү болду, күлүп жайнап, апамды көздөй талпынат.
Кокус бирдеме болуп, апам колуна албаса кемшеңдеп таарына түшөт. Апам улан экөө тышка чыгып кетишти жетелешип. Мен эмне тамагың бар дегенчелик ашкана бөлмөсүнө кирип дулдуя тартып отурдум. Артыман Салтанат кирип, адегенде газ плитасына чай коюп, анан менин маңдайыма келип көчүк басты. Көзүмдүн үстү менен карадым. Көз учкундары чагылышып, бир саамга тиктеше түштүк. Салтанаттын бул жолку карашы негедир башкача. Анда таң калуу да, сабырсыздык да, ал эмес жек көрүү бардай туюлду. Эмне мынча тигилесиң, мени көрбөй жүргөнсүң, дедим корс эте. Салтанат унчуккан жок. Кабагын бүркөгөн бойдон карап отура берди. Андан Урмат, сен ушундай экенсиң да, деген жазууну окугансыдым. Бу коңшу карыянын коюн базарга жеткизип бердиң беле? Деди Салтанат сөзгө келип. Эмне экен? Кой арык болуп өтпөй калыптыр. Өтпөй калса эмне экен? Ага эмне, мен күнөөлүүмбү? Сени күнөөлүү деген эч ким жок. Койду жеткизип барганыңа 15 сом алган турбайсыңбы? Эмне экен? Өзгө. Ушу байкуштардан албай эле койбойсуңбу? Аны менен ишиң болбосун. Эмнеге ишим болбойт? Өздөрү бир бечара кемпир чал болсо, эч жерде иштешпесе, коңшу турабыз, чай чуйга уюнун сүтү жарап турчу эле. Уyu байып кетти, азыр саалбайт. Нан алганга тыйындары жок отурат. Салтанаттын кызуулана сүйлөшүн биринчи угушум. Бирок ал мени анчалык таңдаткан жок. Акчалары жок болсо, айлыгыңдын жартысын бөлүп бер. Эч каршылыгым жок, дедим гер какшыкка салып. Салтанат үйдө. Уланды балдар бакчасына берип, бир жерге иштейм дегенинен оокатың өтпөй жатыптырбы деп мен болбой койгом. Анын үстүнө апам да мен жактык. Улан али кичинекей, көп балдардын арасында кыйналып калат. Эң куру дегенде 2 жашка чыгарып алып бакчага анан берсек деген оюн айтканда, ошону жөн көрүп калган. Кантсе да Салтанат апамды сыйлайт. Бердим. Берсем эмне экен? Менин какшыгым жанына батып кетти көрүнөт. Салтанаттын үнү бир башкача өктөм ачуулуу чыкты. Бадырайган көздөрү мурдагы кадимки сабырдуулугун жоготуп, мени көздөй от болуп чачырады. Чынымды айтсам, жалтана түштүм. Бул көз караштын ар жагында мага айтылар дагы көп сөздөр тургансыйт. Берсең бересиң да, айына алтын, күнүнө күмүш таап жатсаң, дедим гер какшыкты дагы күчөтүп. Урмат, какшыктабай эле кой. Акчаны сен таап жатасың. Кантип, эмне кылып таап жатканыңдын анча мынчасы мага белгилүү. Тапкан акчаң көбөйүп жатат. Ал эми сендеги авир, уят сыйыт деген жоголгондон жоголуп бартат. Ай, сендей, болду, дедим аны токтотуп. Менин авирим менен сенин ишиң эмне экен? Өз жөнүң менен бол. Мынтип сүйлөгөндү сага ким үйрөттү? Сен көп артасың. Ошо менин тапкан акчаларым көптүрүп жүрөт, билсең, дедим токтоно албай. Салтанат бул айтканыма чыдай алган жок. Бирок бирдеме айтууга чамасы келбей, көздөрү балбылдап жашка толуп, бөрсөйгөн эриндери диртилдей түшүп, бетин баскан бойдон бөлмөдөн чыга жөнөдү. Мен билдим. Салтанаттын ызасы менен ачуусу чегинен ашып, бирок анысын тышка чыгарууга чамасы келбей ыйга өттү. Чынында меники калыстык эмес. Чалдан эчтеме албай деле койсом болмок. Алып жулуп көнгөн кишинин көзү ан сайын кызарып, аз болобу, көп болобу, алсам эле деп калат экен. Чын-чынына келгенде, апамдын чемоданында көрүнөө, Салтанаттыкында көмүскө жаткан кат-кат акчаларга салыштырганда, ошо 15 сом түккө турбаган нерсе да. Берде дагы бир айтып кете турган нерсе, Салтанат чал кемпирди өз ата-энесине салыштырып, колу бошой калганда алардыкына кирип чыкмай бар. Уланды аларга калтырып, өзү базар, дүкөндөргө барып, аны муну сатып келет. Үйлөрүнө чакырып тамак беришпеген менен, чал кемпирдин бизге карата болгон мамилелери да, тилектери да түз. Эки үй бүлөнүн ортосундагы мамиле Салтанат келгенден бери ого бетер жакшырды. Менден иттикке тери кетти. Бирок сеники туура деп Салтанатка сырымды ачкан жокмун.
Жаман оюмда аялымдын алдында эркектик беделимди түшүргүм келбеди. Аял деген аялдык жөнү менен жүрсүн да. Эркек менен эмне иши бар? Асек айткандай, азыркы заманда аялга акча менен дүнүйө тапкан эр болсо болду да. Анын аялы Асек кайда жүрөт, эч иши жок, менин Асегимдей болобу деп тимеле мойнуна асыла калып, көзүнүн агы менен тең айланып турат. Кийин билсем, Салтанат чал кемпирге 50 сом бериптир. Адегенде ичимден кыртыя түшүп, анан карыз деп алышкандарын билип унчукпай калдым. Бара-бара ошо 15 сомдун айынан чыккан кер мурубуз унутулуп, Салтанат экөөбүздүн турмушубуз баштагы калыбына келгенсиди. Бирок Салтанаттын ичинде кантсе да мага карата болгон салкындык калып калгансыды. Эмне дегенде анын баштагыдай мамилеси жок. Мурда иштен кайтканымда өзү билдирбейин деген менен көздөрү жоодурап кубанычка толуп, даамдуу тамак ашын белендеп алдыма коюп, өзү маңдайыма келип отурчу. Балага окшоп күлкү келээрлик суроолорду берчү. Азыр болсо тамакты алдыма алып келип коерун коет. Бирок баштагыдай маңдайыма келип отурбайт. Иши болсо да, болбосо да казан аяк жакка аралашып кетет. Бирок буларды этип арга албай, экөөбүздүн ортобуздагы мамилени баштагыдай калыбына келтирүү деги бир оюма келген жок. Каттындын кайсы бир кыялын түшүнөсүң? Турмушубуз өтө берди. Бир жолу Асек мага дагы бир жаңылык айтып келди. Урмат, үстү ачык машиналар бизге жарабайт. Жаан чачында жүрө албайт экенбиз. Ачык машинага эмне жүк салганың да көрүнүп турат. Чүмкөмө машина алышыбыз керек. Полуприцеп, фургон. Пломба койдуруп алып кете беребиз барар жерибизге. Жолдо пломбаны бузууга эч кимдин акысы жок. Аларды кантип алабыз дегенсип Асекти суроолуу карадым. Бир фургон 5000 сом. Аны кимге бересиз? Бере турган кишини мен билем. Ошондон көп узабай Асек экөөбүз жаңы машина алуу болдук. Аларды жердин түбүнөн, чыккан жеринен Россиядан бары өзүбүз айдап келдик. Бирок эми республиканын чегинен чыгуунун башка тартиби орнотулуптур. Автобашкарманын уруксаты болмойун, автобаза бир да машинаны башка республиканын аймагына жөнөтүүгө акысы жок экен. Антиш үчүн машина керектөөчү ишкана, уюм же мекеме менен автобашкарманын наамына кат менен кайрылып, анын начальниги уруксат бергенден кийин гана автомашина бөлөт экен. Адегенде мунун себебин өкмөттүн машинасын шопур өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланбоого болгон көзөмөлдүктү күчөтүү деп түшүндүк. Бирок Сибир жакка бир барып келгенден кийин гана анын толук сыры ачылды да калды. Көрсө, ошондой рейске кол койгондугу үчүн автобашкарманын начальниги Эркинбаевке 500дөн таштай турган болдук. Эркинбаевдин өзүнө тикеден тике байланыш түзгөндөн кийин Асек экөөбүз эч кимден коркпой калдык. Кийин билсем, биздин жаңы чүмкөмө машина алганыбызга дал ушул Эркинбаевдин өзү көмөкчү болуптур. Асек экөөбүздөн 5000ден чөнтөгүнө салыптыр. Чүмкөмө машиналарга жеткени Асек экөөбүз акча дегендин эсебин билбей калдык. Чоң заводдогу досубуз баланбастан жүк жүктөлдү деген кагазын жазып берет. Ал эми бош машиналарыбызга соодагер досторубуздун жер жемиштерин салабыз да Сибирь тарапка чүү коебуз. Араанын бир ачылып алгандан кийин жутунгандан жутунган болуп калат экенсиң. Сайранда ушул экен деп шаардын күлүк кыз келиндери менен болгон байланышым улам күчөп, кечке маал көз көрүнө эле үйдөн чыгып кетип, түндүн бир окумунда келем. Кез-кезде түнөп да калам. Салтанат мунума эмне дейт, аны менен ишим жок. Анын күн түндөп кайда жүрөсүң дегенин кулагымдын сыртынан кетирип, эркектики талаада, аялдыкы үйдө деп кайра беттен алып коем. Болбосо жөн гана унчукпайм. Бирдеме десем эле көздөрүнөн жаш кетээрин билем да, жүзүнө бет бакпай жанынан тезирээк оолактайм. Ичимден Асектин аялындай эле болбойбу дейм. Эмне, Асектики жыргал, аялынын колуна акча тийсе болду. Күйөөсүнүн кайда жүрүп, кайда турганы менен кыпында иши жок.
кайра менин асегим деп жароо керленип турат. Ата эне баласына сынчы дегендей менин журуш турушумдагы, кылык жоругумдагы өзгөрүүнү апам деле сезип билип жүрдү. Анын тескеген сөздөрүн укканда адегенде бетим чымырап уялып калчу элем. Кийинчерээк эми апа кичинекей эмесмин, кулактын кужурун алганды коюш керек да деп кичине болсо да каяшанын четин чыгарып койчу болдум. Мынткенимде апам өз ичинен чыккан баласын тааный албай жаткансып, делдире карап турганына туруштук бере албай терс бурулам да басып кетем. Ошентип Салтанат менен апама баш бербей, өзүмдү өзүм билип, өтүгүмдү төргө илип дегендей жүрүп калдым. Апам менен Салтанат бапырат акча таап жатканымды, үйдө бөдөнөнүн сүтүнөн башкасынын баары бар экенин ойлошпойбу? Таң калам. Салтанат экөөбүздүн ортобузда гермур сөздөр ачыкка чыгат деп ойума келген эмес. Бир жолу иштен келсем, Салтанат жалгыз отуруптур. Кеч күз болсо да от жагылбай, үй ичи негедир көңүлсүз, суук. Эмне отурасың? Дедим Салтанатты көзүмдүн үстү менен карап. Ал унчукпады. Тек гана мага тигилди. Анын көзүндө таң калуу да, кош көңүлдүүлүк да, ал эмес кандайдыр бир жийиркенич да бар экенин байкадым. Эмне мынча акыраясың? Мени бүгүн көргөнсүп. Мен бу жерден кетем, деди Салтанат шыр эле. Кетип кайда барасың? Ал өз ишим. Анчалыгы эмне болуп кетти? Мен бу жерге кереги жок адаммын. А эмнеге? Эң ириде сага керегим жок. Мага керек элесиң, кереги жок аялына көз акча каттырбайт, дедим какшыга аралаштырып. Ошол акчаларың мага эмне кылып берип жатат? Кандайча эмне кылып берип жатат? Ичпегенди ичип, кийбегенди кийип жатасың. Биринчиден, адамдын жашоо тиричилиги оокат ичип, кийим кийүү менен гана чектелбейт. Экинчиден, ошол акчаларың болгондо да таманакы маңдай терсиз тапкан акчаларың экөөбүздүн арабызды алыстатып баратат. Ошону сезип жүрөсүңбү? Баягы айылдык карапайым кыздын мынчалык олуттуу сүйлөгөнүнө бир эсе таң калсам, бир эсе чочулоо сезими пайда болду. Кандайча алыстатып? Сенин ой пикириң, сүйлөгөн сөзүң эле акча болуп калды. Менин келгениме 3 жылдан ашты. Канча жолу кинотеатрга бардык? Бардыкпы? Жок. Не окуудан жок, не иштен жок. Үйдө камалып отурамбы? Отурам. А сенин болсо да, болбосо да конуп түнөп жоголгонуңду айтпай эле коеюн. Мен аялмын. Каяка барып, каяка койгонуңду билбейт дейсиң го. Эң сонун билем. Мен кеткенден кийин ошолордун бирин үйүңө кийирип алып жашай бер. Мага десең баарын кийирип ал. Мына кызык, кептин баары башка жакта жаткан турбайбы? Салтанаттан мындай сөз чыгаары 3 уктаса түшүмө кирген эмес. Кызуулук менен кетсең кете бер деп айтып жибере жаздап барып карманып калдым. Жок, азырынча анчалыкка чейин барбаш керек. Антишим мага эч жакшылык алып келбейт. Анткен күндө эле Салтанат ачуусу менен милицияга билдирип, чемоданымдын тереңинде катылып жаткан акчаны көрсөтсө эмне болот? Эмне болот эле? Түрмө турат да. Жүрөгүм окколжуп, дене боюм дүркүрөп, ичиркенип кеттим. Салтанат менен болуп жаткан эмелеки сөздү кандайча улантсам деп бир тике карбаластап калдым. Калп болсо да көңүлүн жубатып, эркелетип коюш керек. Бирок жаратылыш мага андай жөндөмдөн да айтпаптыр. Анын үстүнө кийинки кезде ким менен болсо да чорт-чорт сүйлөшчү адат тапкам. Салтанат, эмне деп жатасың? Оюнуңбу, чыныңбы? Дедим, кабагымды бүркөй токтоо боло бергенсип. Анан анын сүйлөөгө чамасын келтирбей, брось ты свою болтовню, дедим да колумду шилтеп тышка чыгып кеттим. Сигареттен бирди тутандырып көчө ылдый бастым. Батыш тараптан кечке маалкы суук зыркырайт. Бороон чапкын болчудай түрү бар. Кызыл аскердин совхоз тарапка кетүүчү ээн жолунун чекеси менен басып жөнөдүм. Оюма Салтанат түштү. Жашырганда, жашырбаганда эмне? Эмелеке анын айткандарынын эч калети жок. Чын-чынына келгенде,
Илгерки замандагы дөөлөттүү үйдө жалданып иштеп, жанын баккан кызматчы аялдардан анын эмне айырмасы бар? Анын үстүнө шаар ичиндеги катифанын угуттуу төшөгүнө азгырылып, Салтанаттын мен жаткан жагы муздап, ал салкындык Салтанатка да берилип жүргөн. Мен кетем, башканы кийирип ал деген сөзүнөн кийин апачык түшүндүм. Бирок Салтанаттын айтканы менин сезимиме терең жетпейт. Турмуштун кадиреси эле бир көрүнүшү катары кабыл алдым. Кетсе кете берсин. Кетип кайда барат экен? Дедим да, өз ичимен 20-дан жаңы эле ашкан жаш жубайымдын сөзүнө маани бербедим. Мынтип баатыры сынганым менен белгисиз бир ой дүпөйүлдөнүп, жүрөгүмдүн бир жеринде тыкыйып туруп алды.